Саламатсыздарбы, назарыңыздарда Пульс ден соолук программасы жанынан алып баруучусу мен Айнагүл Турдоева. Бүгүн биз сиздерге кан басым, гипертония оорусу жөнүндө айтып беребиз. Ал үчүн бүгүн биздин студияда Ош областтар аралык бириккен клиникалык оорукананын кардиология бөлүмүнүн дарыгери, кардиолог Аширбаева Диана Абдимишариповна конокто. Саламатсызбы? Кош келипсиз биздин студияга. Эскерте кетсек, сиздер Пульс ден соолук программасын түз эфирде көрүп жатасыздар. Эгерде сурооңуздар болсо, экранда көрсөтүлгөн WhatsApp номер аркылуу сурооңуздарды жазсаңыздар болот. Көрсөтүүбүздү улантабыз. Анда эмес айтсаңыз, бул гипертония, кан басым кандай эле? Негизи эле гипертониялык оорусу бул артериалдык кан басымдын көтөрүлүшү, систолдук кан басымдын 140-тан жогору, ал эми диасталдык кан басымдын 90-дан жогору болушу артериалдык кан басым гипертония оорусу болуп эсептелинет. Кан басымдын жогору болушуна эмне себеп болот? Кан басымдын жогору болушуна көптөгөн факторлор таасирин бериши мүмкүн да. Негизинен экиге бөлүнөт. Бул биз өзгөртө ала турган факторлор жана өзгөртө албай турган факторлор болупчу. Биз өзгөртө албай турган факторлор, ушул артериалдык кан басымды көтөрүлө турган факторлор, булар нелер? Булар биринчиден жашкырак өзгөчөлүгү. Себеби дегенде кан басымдын жогорулашы жаштарга караганда улуураак курактагы адамдарда көбүрөөк кездешет. Биз эч качан өзүбүздүн курагыбызды өзгөртө албайбыз. Ошон үчүн бул да бир фактор болуп саналат. Андан кийинкиси бул жыныс. Аялдарга караганда эркектер бул оору менен көбүрөөк жабыркайт да. Эмне үчүн көбүрөөк эркектер жабыркашат? Бул организмдин өзгөчөлүгүнө же психоэмоционалдык, же болбосо алар аялдарга караганда көбүрөөк алкоголдарды ичиши, же болбосо тамеки тартуунун себептери болушу мүмкүн да. Ал так аныкталган эмес, бирок эркектер статистика боюнча ушул оору менен көбүрөөк жабыркашат. Андан кийинки биз өзгөртө ала турган факторлор, булар биздин тамактануубуз. Биз дайыма туура тамактанганга аракет кылышыбыз керек. Себеби дегенде биз айрыкча кыргыз эли ушундай жаныбарлардын майларынан тамактарга көбүрөөк колдонот экенбиз. Туздуу тамактарды көбүрөөк жейбиз. Жана бат даярдалуучу фастфудтарды дагы азыр акыркы убакта көбүрөөк колдонуп калдык. Ошол көптөгөн туура эмес тамактануулар давление көтөрүлүүгө түрткү болот да. Андан кийинкиси бул тамеки тартуу, алкоголь ичимдиктерди көп колдонуу, аз кыймылдуулук, гиподинамия деп коет. Ошого окшогон нерселер артериалдык кан басымды көтөрүлүүгө алып келет. Негизи эле артериалдык кан басым экиге бөлүнөт да. Бул симптоматикалык артериалдык гипертензия жана эссенциальный гипертензия деп коет. Симптоматикалык артериалдык гипертензия бул кандайдыр бир оорунун таасиринен давлениянын көтөрүлүшү. Бул кандай оорулар болушу мүмкүн? Бөйрөк оорулары, бөйрөктүн үстүндөгү безде ар түрдүү опухолдордун пайда болушу, эндокриндик оорулар, кан тамырлар оорулары, ушулар башка бир оорунун таасиринен артериалдык кан басымды көтөрүлүшүгө алып келет. Ал эми эссенциальный гипертензия бул давлениянын башка оорулар эч кандай оорусу жок, биринчи орунда эле өзүдөн өзү пайда болушу. Анан жана айтып кеткендей, биз өзгөртө албай турган факторлорго бул тукум кума дагы кирет да. Эгерде наследственный фактор деп коет. Эгерде биз ата-энебиз, бир туугандарыбыз же тууган урукта давление оорусу менен жабыркап келген болсо, биз дагы ошонун алдын алышыбыз керек. Ал эми кош бойлуу аялдарда дагы кан басымдын жогорулашы кездешет. Бул кандай болот? Азыркы убакта кош бойлуу аялдарда дагы көбүрөөк кездешип атат. Гестационный гипертензия деп коет. Бул кош бойлуу убакта организмге 2 эсе күч келет да, айрыкча жүрөккө. Мисалы үчүн жөнөкөй убакта жүрөк 6 литр канды айлантырып жүргөн болсо, ал эми кош бойлуу убакта ошол 10 литр канды айлантырышка туура келет. Ошол себептен клапандары дагы батыраак иштешке туура келет. Анын кээ бир организмдин өзгөчөлүгүнө байланыштуу, кээ бир аялдарда ошол артериалдык кан басымдын көтөрүлүшү менен коштошу мүмкүн да. Ошого анан кош бойлуу аялдар көбүнчө мындай психоэмоциональный напряжение деп коет. Психоэмоционалдык түрдө бардык нерсени
тез кабыл алат, көп кыжаалат болот, ачууланат. Бул ошол ачууланган эмоционалдык жактан кыжаалатчылык дагы давленияны көтөрүүгө дагы алып келиши мүмкүн да. Гормоналдык өзгөрүүлөр бир тараптан ошолор дагы давленияны көтөрөт. Көрүш жүзүнөн суроо бар экен. Мен куш бойлуумун, кан басымым жогору. Мен төрөгөндөн кийин бул нормалдашабы дейт. Көп учурларда нормага түшүп кетет. Анан кош бойлуу убакта артериалдык кан басымдын түшүрүүнүн дагы өзгөчөлүгү болот да. Мисалы үчүн жөнөкөй убакта, боюнда жок убактагы дарылоо менен кош бойлуу убакта сөзсүз түрдө айырмасы болот. Анан кээ бир аялдарда түшүнүк болушу мүмкүн да. Жанакы чоң энемде же апам давлениясы көтөрүлгөндө каптапрыл ичет эле, мен деле ошону ичип алып жүрө берсем болот да төрөгөнгө чейин депчи, ал туура эмес. Дарыгерге кайрылбастан эле, Ооба, андай кылган туура эмес. Сөзсүз түрдө эгер артериалдык кан басымы көтөрүлө турган болсо, сөзсүз түрдө дарыгерге кайрылыш керек, ЭКГ, эхо текшерүүлөрдөн өтүш керек, анан өзүнүн дарысы бар, ошол дарыларды ичиш керек. Анан туура тамактанганга аракет кылыш керек. Кан басым жогорулаганда анын белгилери кантип башталат? Биз ушул кан басым жогорулаганын кантип билсек болот? Артериалдык кан басым жогорулганда бизде медицина тилинде ушул гипертониялык оорууну тынч өлтүргүч деп коет да. Эмне үчүн тынч өлтүргүч дейт? Кээ бир адамдар артериалдык кан басым жогорулаганда белги берет, сезишет. Бул баш ооруйт, кулак шуулдайт, көз алды тумандашат, көз алдында кандайдыр бир мындай точкаларда пайда болгонун байкашы мүмкүн, далылар уюшат, жүрөк кысылганын байкайт. Ушул белгилер кээ бир бейтаптарда эч качан байкалбашы мүмкүн да. Мисалы, пациенттердин арасында же адамдардын арасында жакшы эле жүрөт эле, бир күн инсульт болуп калыптыр, давлениясы аябай бийик экен эле деген сөздөрдү угуп калышыбыз мүмкүн да. Ошон үчүн давление оорусу дайым эле белги бере бербейт да. Кээ бир бейтаптарда мен айткан жанагы белгилерди бериши мүмкүн, кээ биргилерде эч нерсени сезбей жакшынакай жашоо образын алып жүрүшө берет. Мындан сырткары дагы кан басымдын төмөн түшүп кетиши бул эмнеден улам? Артериалдык кан басымдын төмөн түшүшүнө гипотония дейт. Гипотония оорусунун себептери ар түрдүү себеби болушу мүмкүн. Мисалы үчүн, бул аз кандуулук. Гемоглобин аз болгондо дагы гипотония менен коштойт. Организм интоксикация болгондо, же болбосо кандайдыр бир инфекционный оорулар менен бейтап узак убакытка чейин ооруп жүргөн болсо, же болбосо ошол эле жүрөктө клапандарда кандайдыр бир өзгөрүүлөр болгон болсо, артериалдык кан басымдын түшүшүнө алып келет. Эми кан басымдын түшүшүндө кандай белгилер байкалат? Анан мунун кан басым жогорулагандыгынан кантип айырмалайбыз? Экөөнүн айырмасы эмнеде? Биринчи катарда өзү белги берет. Артериалдык кан басым түшкөндө жалпы алсыздануу, баш айлануу, кулак шуулдоо болот. Ал эми көтөрүлгөндө деле ошол нерселер болушу мүмкүн да. Ошого диагностика кылыш үчүн бизде тонометр деген аппарат бар, атайы. Ал манжет жана фонендоскоп менен биргеликте колдонуш керек да. Ар бир мисалы давление көтөрүлгөндөр ушул аппаратты колдонушу шарт. Себеби кайсыл убакта давление өзүнү жаман сезген убакта, же болбосо көбүнөк эртең менен турду өзүнүн артериалдык кан басымды өлчөп туруш керек. Анын эки түрү бар. Бирөөсү электронный деп коюшат. Башка адамдарга ыңгайлуу болуш үчүн ошол манжетти коет да, кнопкасын басып эле өзүнүн артериалдык кан басымы канча экенин көрсөтүп берет да. Экинчиси механический деп коет. Аны өзүң колдон кысып туруп давленияны көрүш керек. Мен ошол бейтаптарга сунуштаймын көбүнчө мүмкүн болушунча электронный аппаратты эмес, механический аппаратты колдонгонго аракет кылыңыздар депчи, ал тагыраак көрсөтөт да. Эмнеге электрондук аппаратты бийигирээк көрсөтөбү же туура эмес көрсөтөбү? Кээде туура эмес, кээде 10-20 цифрадагы бийик көрсөтүшү мүмкүн да. Айырмасы болот экөөсүнүн. Ошон үчүн мүмкүн болушунча механикалык аппаратты колдонуш керек. Демек сиз ар бир үй бүлөгө бирден ошол аппарат болсо жакшы болот. Ооба.
Кан басымды чөптөр менен өз алдынча дарылоого болобу дейт. Көрүүчүбүздүн суроо экен. Ооба, эми мындай Мисалы кандай чөптөр? Жок, толуктап айтып кеткенде артериялык кан басымды нормага түшүрүш үчүн жанагы ошону алып келген факторлордон алыс болуш керек. Биринчи очередте бул туура тамактануу, здоровый образ жизни дейт. Биз көп мындай гиподинамия деп айтып атабыз, аз кыймылдуулук, ошолордон алыс болушубуз керек да. Андан кийин бирдемкелерге кычалат болгондон, психоэмоционалдык абалдардан дагы, стресстик абалдардан дагы алыс болушубуз керек. Бул дары дармексиз ошол давлениянын түшүрүүгө жардам берет. Ал эми экинчиси сөзсүз түрдө дары дармектерди, эгерде давление бийик көтөрүлө турган болсо, ошолорду колдонуу. Көп бейтаптар ошондой дары дармектерди чөптөрдөн жасап эле ичип жүрө бериши мүмкүн да. Бирок ошолор наоборот башка кабылдоолорго алып келип коюшу мүмкүн. Демек, өз алдынча дарылаганга мүмкүн эмес. Эгер артериялык кан басым көтөрүлсө, сөзсүз түрдө кардиологко көрүнүш керек. Ошолордун сунуштоосу менен гана дары дармектерди ичиш керек. Рахмат. Андан кийинки сурообуз, бадылар боюнча, витаминдер боюнча сиз ушул илдетке колдонсо болобу, кандай оюңуз кандай сиздин? Себеби азыр көпчүлүк эле бад ичип жүрүшөт, өз алдынча эле дарыгерге кайрылганы да бар, кайрылбай эле үй шартында ичип жүргөндөр бар. Ошолорго эмне деп кеңеш бересиз? БАД бул биологически активная добавка деп коет. Анын составында сиз жана айтып кеткен чөптөн жасалган витаминдер болушу мүмкүн да. Азыр сиз айткандай эле азыр көптөгөн фирмалар ошондой БАДтарды чыгарышып атат. Бизнес кылуу максатындагы же болбосо бир тараптан элдерге жардам берүү максатында деле чыгарып жатышат да. Бирок ошолор өздөрүнүн товарыны, препараттарды сунуштаганда тым эле укмуш, бул ашказанды деле дарылайт, жүрөктө бир эле дары ашказанды, жүрөккө, бөйрөктү, сөөктөрдү, мээлерди бардык жериңизди укмуш кылып ушундай дарылап коет. Аябай сыйкурдуу дары деп өздөрүнүн препараттарына сатышат да. Анан бейтаптар, бизге келген бейтаптар деле ошентип суроолорду беришетчи. Бирок бейтаптардын арасында бир гана БАДтарды ичип алып, ошол өздөрү ошого ишенишип, дарыгерлерге кайрылбай, өздөрүнүн оорусуну алдыга жылдырбай эле наоборот артка кетип, аябай өнөкөт ооруларга алып келген учурлар көп кездешип атат да. Ошон үчүн биз дарыгерлер бир гана доказательная медицина менен иштейбиз. Чындыгында бейтаптарга жардам бере турган гана дарыларды сунуштайбыз. Себеби ар бир дары дармектер бир жака оң таасирини берген менен экинчи жака терс таасирини берип коюшу мүмкүн. Демек, сиздер БАДы менен эмес, башка ыкма менен дарылайсыздар. Дарылайбыз. Андан кийинки сурообуз бул дарылоо ыкмалары. Кан басымдын жогорулашын кантип дарылайсыздар, түшүп кеткенде кантип дарылайсыздар? Артериялык кан басым жогорулаганда жана дагы айтып кеттим башында, анан биз өзүбүз эмне себептен артериялык кан басым көтөрүлүп атат. Биринчи убакта ушул нерселерди аныктайбыз. Ушуга алып келүүчү факторлордон алыс болуңуз дейбиз. Мисалы үчүн, эгерде жаш курагы жогору, наследственный фактор дагы бар. Анан мурдаттан давлениясы көтөрүлүп келген болсо, анын өзүнүн дарылоо методдору болот да. Группа препаратов, гипотезных препаратов, ошолорду карап туруп, терс таасирини тийгизбеген деңгээлде сунуштап назначение кылабыз. Анан эгерде жаш курактагы бейтаптарда кээде келет да, давлениясы, мисалы 25-30 жаштагы бейтаптар давлениясы жогору болуп келет. Аларга сөзсүз түрдө эмне себептен давление көтөрүлүп атат аныкташыбыз керек. Ал үчүн кандын жалпы анализдери, заранын жалпы анализдери, УЗИ кылып туруп, бөйрөктөн көтөрүлбөй жатабы, биринчи себебин аныкташыбыз керек. Себебини аныктабай туруп эле кан басымды түшүрүүчү дары дармектерди бере турган болсок, анда түшүшү кыйын жана андан дагы коркунучтуу кабылдоолорго алып келиши мүмкүн да. Ал эми гипотония, бул артериялык кан басымдын түшүшүнү өзүнүн аны дагы себебине жараша. Эгерде аз кандуулук менен давлениясы түшүп аткан болсо, биринчи орунда биз бейтаптын
гемоглобинди көтөрүшүбүз керек. Эгерде бейтап көп убакыттан бери инфекциялык оорулар менен ооруп, ошонун себеби менен давление түшүп аткан болсо, анда биринчи убакта ошол инфекцияга каршы дары-дармекти беришибиз керек. Ушуга жараша дарылоону болот да. Андан кийинки сурообуз бул профилактика, алдын алуу жолдору. Алдын алуу жолдору. Негизи статистика менен алып караганда, дүйнө жүзү боюнча күндөн күнгө ушул артериалдык кан басымы күндөн күнгө өсүп жатат экен да, цифраларчы. Акыркы данныйлар боюнча 580 миллион адам ушул артериалдык кан басымы менен ооруйт экен. Ал эми Кыргызстанда 6 миллион калк болсок, ошонун 1 миллиондон ашыгы артериалдык кан басымы менен ооруйт экен да. Мындайча айтканда, ар бир 5-чи адамда ушул оору бар. Ушул оору болуп атат. Мисалы, ар бир үйдө эле улуу курактагы чоң ата, чоң энелерибиз бар. Сурасаң эле, ооба менин артериалдык кан басымым көтөрүлөт дейт да. Ошол нерселер барып биздин балдарыбызга дагы берилет да. Берилиши мүмкүн, себеби наследственный фактор деп коет. Эгерде биринчи алдын алуусу бул ар бир жыл сайын же 6 ай сайын, эгер наследственный фактор боло турган болсо, биз артериалдык кан басымыбызды профилактический өлчөтүп турушубуз керек дарыгерден. Эгерде көтөрүлбөгөн болсо дагы, менин давлением көтөрүлбөй жатабы деп алдын алып өлчөтүшүбүз керек. Анан акыркы убакта мындай офисная работа же болбосо аз кыймылдуулук менен байланышкан профессиялар көбөйүп атат. Адамдар дагы барган сайын аз кыймылдашып атат да. Ушул гиподинамия дагы артериалдык кан басымдын жогорулашына алып келет. Ошон үчүн мен дайыма бейтаптарга айтамын, дайыма кыймылдап туруңуздар. Эч болбогондо жөө жүрүңүздөр, чуркаңыздар, тренировкаларды кылыңыздар депчи. Жеңил көнүгүүлөрдү жасаганда. Жеңил көнүгүүлөрдү. Эми денеге күч келтирбей турган деңгээлдеги сиз айткандай жеңил көнүгүүлөрдү жасоо. Андан кийинкиси туура тамактануу. Рахмат. Эгерде бул ооруну дарылабаса, кандай ооруларга алып келиши мүмкүн? Бул оору жана айткандай тихая убийца деп айтып кеттик, тынч өлтүргүч оорусучу. Эмне үчүн андай кылат? Себеби акырындап давление артериалдык кан басымы көтөрүлгөн сайын акырында башка ооруларга терс таасирин берип коет да. Бул кайсыл органдар? Бул баш мээси, жүрөктүн өзүнө, көздүн көрүүсүнө начарлатышы мүмкүн. Андан кийин бөйрөктүн дагы иштешини начарлаганга алып келет да. Ошол эле дайыма давление көтөрүлүп жүрүп, кан тамырлар кысылат жана жүрөктүн өзүнүн кан менен камсыздаган кан тамырлары болот. Ошонун ичинде кысылып, тосулуп жана кан жакшы өтпөгөндүн натыйжасында инфаркт ооруларына алып келет. Андан сырткары давление дайыма бийик болгондо биздин баш мээбиздин кан тамырлары дагы кан айлануу начарлап, же болбосо 200-180 көрсөткүчтөрүнө барганда, ошол баш мээнин кан тамырлары жарылып туруп, инсульт оорусуна алып келиши мүмкүн. Ошон үчүн күндөн күнгө, мисалы, мурда артериалдык кан басымы 50 жаштан, 60 жаштан жогору бейтаптар келе турган болсо, азыр 40 жашта, 35 жашта дагы ушул инсульт, инфаркт, артериалдык кан басымдын гипертония оорусу менен келип атат да. Оору жашарып атат, мындайча айткандачы. Рахмат. Андан кийинки сурообуз бул мына азыр Орус айында кан басымы жогорулаган же түшүп кеткен ооруларга бул орозо кармоо кандай таасир этет? Болобу же болбойбу? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Менин эми эгерде бейтаптын артериалдык кан басымы ооруй турган болсо, кан басымы менен ооруй турган болсо, бейтаптарга биз дайыма өмүр бою ичип туруучу дарыларды сунуштайбыз да. Бул кандай дарылар? Бул жүрөктүн бат согушуну нормалдаштыра турган, артериалдык кан басымды 24 саат бою бирдей кармап тура турган дарылар. Андан кийинкиси бул канды суюлта турган дарылар. Ошолорду карап туруп өзүбүз назначение кылабыз. Мисалы, кээ бир дарыларды эртең менен, кээ бир дарыларды кечинде ичкенге туура келет да. Эгерде ошол бейтаптар орозо кармаймын десе, сөзсүз түрдө ооз жабардан алдын өздөрүнүн дарыларын ичиш керек жана кечиндеси ичиш керек. Ошентип давленияны бирдей кармап туруп, орозо кармаса болот.
Рахмат. Урматтуу телегөрчүлөр, биздин көрсөтүүбүз да соңуна чыгып баратат. Урматтуу Диана айым, атайын студияга келип, Ороз айында Ороз экениңизге карабастан студияга келип, элге кеп кеңеш бергениңизге сизге терең ыраазычылык, сизге бекем ден соолук, иштериңизге ийгилик, анда эмесе сизге эркин микрофон. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздердин ар бириңиздердин ушул Рамазан айында туткан орозоңуздар кабыл болсун. Ар бириңиздерге биринчи орунда ден соолук каалаймын, үй бүлөлүк тынчтык каалаймын жана ар бир адамга керектүү болгон үй бүлөлүк шаттык каалаймын. Ишиңиздерге баарыңыздарга ийгилик, элибизде, жерибизде тынчтык болсун. Дайыма ден соолукта болуңуздар, оорулардан алыста болуп жүрө бериңиздер демекчимин. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Пульс ден соолук программасын түз эфирден көрдүңүздөр. Кайрадан эфир аркылуу жолукканга чейин сак саламатта калыңыздар.